Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакындатуучу, Аллах Тааланын сүйүүсү боло турган, Аллах Тааланын сүйүктүү пендесине айландыра турган амалдардын катарын толуктай кете турган болсок, бүгүнкү токтолуп өтүчү темабыз бул тасбих тууралуу болмокчу. Албетте, тасбихтин орду шариятыбызда өтө бийик. Тасбихтин артыкчылыгы өтө жогору. Тасбих айткан адам Аллах Таалага эң сүйкүмдүү пенде болот. Тасбих Аллах Таалага эң сүйүктүү сөз. Тасбих бул садаканын ордун басат. Тасбих бул кыямат күнүндө таразаны соопторго толтурат. Тасбих бул инсандын жүрөгүн тазалайт. Инсандын жүрөгүндөгү кара дактарды, күнөөлөрдүн таасирлерин барын кетирип, жууп тазалай турган нерсе. Тасбих бул инсандын даражасын көтөрөт. Ар бир айткан тасбих Аллах Тааланын астында эскерилип турат. Ким кандай тасбих айткан болсо, мына ошол тасбихтен үн чыгып, мен паланчанын айткан тасбихимин, мен паланчанын айткан тасбихимин деп Аллах Тааланын астында мына ушундай үн чыгарып, Аллах Тааланын аршын жанагы айткан тасбихи айланып турат деп пайгамбар саллаллаху мына ушундай дагы хадистер келген. Дагы тасбих, урматтуу мусулман бир тууганым, кыямат күнүндө таразада өтө оор сооп боло турган амал болуп эсептелинет. Эми мына ушул тууралуу келген кээ хадистерге да токтоло кете турган болсок, андан кийин тасбихтин дагы өзүнүн негиздүүлүгүн жана тасбихтин мааниси тууралуу кыскача келе турган болсок, биринчи тасбих тууралуу келген хадистерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала ухбирука би ахаббил калами илаллах". Аллах Таалага эң сүйкүмдүү сөз тууралуу сага кабар берейин деп өзүнүн Абу-Зар деген сахабасына пайгамбар саллаллаху айтат. Ошондо Абу-Зар: "Култу я Расулаллах, бирни би ахаббил калами илаллах". Пайгамбарыбыздын илимине зар болгон, пайгамбарыбыздын үйрөтүп жаткан илимине ушундай ашыктар болгон сахабалар: Расулаллах, үйрөтүңүзчү. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон сөз кайсыл дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Факала инна хаббал калами илаллах субханаллах ва бихамди". Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон сөз бул субханаллах ва бихамдих деп тасбих айтыштык деп кабар берет. Башка бир риваятында айюл калам афдал, эң жакшы сөз кайсы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма истафаллаху ли малаикатихи ва ли ибадихи субханаллахи ва бихамдихи". Аллах Таала өзүнүн периштелерине жана өзүнүн пенделерине таңдап алган эң жакшы сөз бул субханаллах ва бихамдихи деген сөз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул сөз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү сөз экен. Бул тасбих Аллах Тааланын сүйүүсүнө бизди жакындатат экен. Кайсыр пенде ушул тасбихти көп айта турган болсо, Аллах Тааланын сүйүктүү пенделеринин катарына кошулат. Аллах Таала мына ушуну айткан сөзүн жакшы көрөт. Аллах Таала мына ушул айткан сөзүнөн кубанат. Демек, биз кимибиз каалабайбыз Аллах Тааланын эң сүйкүмдүү пендеси болуп калуудан. Мына ошондуктан биз тилибизди жөн эле бекер сөздөргө кетирбей, же болбосо ашыкча сөздөрдү сүйлөбөй, тасбих айта турган болсок, бизди Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакындатат экен. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи хадис келет: "Ал-Умама радияллаху анху кала ман халаху лейлу ан юкабидаху". Ким тахажжуд намазына тура албай жаткан болсо дейт. Намаз окуй албай жаткан болсо түндөсү туруп дейт. Ошодон алсыздык кылып калып аткан болсо дейт. Түндө уктап калып аткан болсо дейт. "Ва бахила бил мали ан юнфикуху". Жана өзүнүн малын Аллах жолуна садака берүүдөн сарандык кылып жаткан болсо дейт. "Ва жабуна анил адуви ан юqatilahу". Же душмандарга жолугуп согушуудан коркоктук кылып аткан болсо, "Фалюксир ан якула субханаллахи ва бихамдихи" дейт. Анда ал субханаллах ва бихамдих деген сөздү көп айтсын дейт. "Фаиннаха ахабб илаллахи мин жабали захабин ау фиддатин юнфиқани фи сабилиллахи азза ва жалла". Албетте субханаллахи ва бихамдихи деген сөз Аллах жолунда тоо сыяктуу алтынды же тоо сыяктуу күмүштү садака кылгандан дагы жакшыраак дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах жолунда бир тоодой алтынды, тоодой алтындын салмагы өтө оор болот, же тоодой күмүштү садака кылгандан көрөк, мына ушул субханаллахи ва бихамдихи деп айтылган сөз Аллах Тааланын астында сүйкүмдүүрөөк дейт. Аллах Тааланын астында мына ошодон дагы сооптураак дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул садака эки түрдүү болот. Кээ бир садакалар бар, өзүңүздүн нафсыңыз менен гана чектелет. Булар ушул тасбихтер.
субханаллах деп айтыштык, же альхамдулилля деп айтыштык, же болбосо бирөөгө жардам берип коюштук, же жакшылыкка буйруп жамандан кайтарып коюштук. Мына ушулар садакалар. Өзүңүзгө гана чектелет. Экинчи садаканын түрү бар. Бул мал дүйнө менен болот. Бул башкаларга малыңыздын бир жардамы тиет. Мына ушул субхана деп айтыштык. Бул бейин садаканын түрү. Ким ушуну айта турган болсо дейт, Аллах жолунда тоодай алтынды же тоодай күмүштү садака кылгандан дагы сооптураак деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берип атат. Демек урматтуу мусулман бир тууган, бул мал дүйнөнү Аллах жолунда садака кылыш аябай оор. Биздин нафсибизге кыйын келип кетет. Ал эми мына ушул нерсе бизге оор болуп аткан болсо, Аллах жолунда малды садака кыла албай аткан болсок, түнүнө тахажжуд намаз окуй албай аткан болсок, же душмандарга каршы согуша албай жаткан болсок, анда пайгамбар салам мына ушул сөздү көп айтсын деп атат. Мына ошонун ордун басып кетет деп атат. Аллах жолунда садака кылгандын, түнүнө тахажжуд намаз окугандын, жана Аллах жолунда согушка чыккандын соогуна тетек деп атат. Кайсы сөз экен бул? Субханаллахи ва бихамдик деген сөздү көп айтты деп атат. Тасбих көп айтты деп атат. Бул Аллах жолунда садака кылгандан дагы сага көбүрөөк сооп деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип бизге баяндап берип атат. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат: "Алладина ядкуруна мин жалалиллахи мин тасбихин ва тахмидин ва такбирин ва тахлилин ятаатафна хаула ал-арши" дейт. Аллахтан улуктап айтылган сөз дейт. Тасбих болсун, же тахмид болсун, же такбир болсун, же тахлил болсун, ушул сөздөр арыштын айланасында таваф кылып айланып турушат дейт. Лахунна давиюн ка давиюн нахлин дейт. Алада мына ушундай үн чыгып турат дейт. Кандай эле жанагы арынын үнү чыккан сыяктуу дейт. Быз деп арылардын үнү угулган сыяктуу. Мына ушул тасбихтердин дагы, такбирдин дагы, тахлилдин дагы айтылган бардык зикирлердин үнү чыгып, Аллахтын аршына айланып таваф кылып турушат. Язкурна би сахибихинна. Ошол тасбихти ким айткандыгын эскерип турушат дейт. Эгерде бир пенде субханалла дей турган болсо, мына ошол айткан тасбихи Аллахтын аршына айланып, мен паланчаны айткан тасбихимин, мен Ахматтын айткан тасбихимин, мен Мухаммадтын айткан тасбихимин, мен Балтабайдын айткан тасбихимин, мен паланчаны айткан тасбихимин деп ошонун атын Аллахтын астында эскерип арышта айланып турат дейт. Ким ушу тахлил же такбир же тасбих айткан болсо, демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз кимибиз каалабайбыз. Аллахтын астында биздин үнүбүз, биздин атыбыздын чыгышын, Аллахтын астына биздин атыбыз чыксын дей турган болсок, Аллах таала биздин атыбыз угуп турсун дей турган болсок, анда тасбих айта турган болсок, мына ушул тасбихтер биздин атыбызды жеткирет экен. Айткан тасбихиңиз, субханаллах деген сөзүңүз Аллахтын аршына барып, ошол жерде тегеренип, сиздин атыңызды эскерип турат экен. Мен мына ол Ахматтын айткан тасбихимин деп ушинтип Аллахтан аршына айланып, Аллахтан улуктап, даңгазалап турат десин тасбихиңиз деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин улап, "Ала юхиббу хадукум алла язала лаху индаллахи шейун юзкару фихи". Силердин бирөөңөр Аллахтан астында ошол анын атын эскерип тураткан бир нерсе болуусун каалабайбы дейт. Демек баарыбыз каалайбыз. Биз тасбих айткан болсок, ошол тасбихибиз Аллахтан астында биздин атыбызды эскерип турат экен. Бул дагы болсо тасбихтин өтө бир фазилеттүүлүгү. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат: "Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ахаб илайя мимман талават алейхи шамс" дейт. Ушул сөздөр, субханаллах деген сөз, альхамдулилlah деген сөз, ла илаха иллаллах деген сөз, Аллаху акбар деген сөз дейт. Күн тийип турган жер бетинен дагы мага сүйкүмдүүрөөк деп пайгамбар саллаллаху айтып атат. Демек ушул сөздөр жер бетинен дагы жер бетиндеги баардык нерседен дагы мага сүйкүмдүүрөөк деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул тасбихтерди мактап атат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким тасбих айта турган болсо, кыямат күндө ушул адам эң улуу сооп менен келет." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кала хина юсбих ва хина юмси." Ким эрте менен кечинде субханаллахи ва бихамди деп 100 жолу айта турган болсо дейт, "Лам ята ахаду яумал қияма афдалу мимма жаа бихи." Бул адамдан эч ким кыямат күндө сооптон озуп келе албайт дейт. Бир гана ким ушудан көбүрөөк айткан болсо, ушул адам гана андан сооптон озуп кетиши мүмкүн дейт кыямат күнүндө. Андан башка эч ким мындан озуп кете албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күндө ким эрте менен кечинде субханаллах, субханаллахи ва бихамдик,
субханалла бихамдик деп 100 жолу, кечинде субханалла ва бихамди 100 жолу айта турган болсо, кыямат күнүндө мына ушул адамдай эч ким сооп менен келе албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берет. Да бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тасбих күнөөлөргө кафарат болор тууралуу төмөндөгүчө баяндап берет. Мен кала субханалла ва бихамдихи фи яуми 100 марратин. Ким бир күндө субханалла ва бихамди 100 жолу айта турган болсо дейт, анын күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй болсо дагы баары өчүрүлүп кетет дейт. Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде ким күнүнө 1000 жолу субханаллах деп айта турган болсо, анда ошол айткан тасбихине дейт, ага 1000 жакшылык жазылат жана андан 1000 күнөөсү өчүрүлөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эми дагы урматтуу мусулман бир тууганым, мындан сырткары дагы бул тасбихтин фазилеттери аябай көп. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, дагы биле турган өтө негиздүү нерсе, бул тасбихти жер бетинде бир эле адам баласы айтпайт. Биз сезе билишибиз керек, Аллах Тааланы жер бетиндеги бардык нерсе тасбих айтып турат. Аллах Тааланы арулап турушат. Жер бетинде жансыз нерсе болсун, жандуу нерсе болсун, көзгө көрүнгөн нерсе болсун, көрүнбөгөн нерсе болсун, дарак болсун, таш болсун, суу болсун, өсүмдүк болсун, не болсо дагы баары Аллах Таала тасбих айтып турат. Жада калса асманда учуп бараткан куштар дагы, жада калса асмандан түшкөн жамгыр дагы, жада калса асмандан чыккан чагылган дагы Аллах Таалага тасбих айтып турат. Аллах Таала Кур'ан Карим бул нерсени баяндап, тусаббиху лаху самавату сабъ вал ард ва ман фихинда. Аллах Таалага дейт, 7 кабат асман жана жер, жана жердин ичиндеги бардык нерсе тасбих айтат. Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамди валакин ла тасбихуна ла тафкахуна тасбихахум. Кандай нерсе болбосун, Аллах Таалага тасбих айтып, ага мактап айтат, бирок силер алардын айткан тасбихтерин түшүнбөйсүңөр дейт. Аллах Таала өзү гана алардын айткан тасбихтерин Аллах Таала гана түшүнөт дейт. Аллах Таала өзүнүн аятында айтат, Ал-джибала юсаббихна ват-тайр дейт. Тоо дагы жана куш дагы Аллах Таалага тасбих айтат дейт. Башка бир аяттарда Аллах Таала айтат, Алам тара анналлаха юсаббиху лаху ман фис самавати вал ард ват-тайра саффат. Көрбөйсүңбү дейт. Аллах Таалага дейт, асмандагы жана жердеги бардык нерсе тасбих айтат. Жада калса асманда катары менен тизилип учуп бара жаткан куштар дагы Аллах Таалага тасбих айтат. Куллу кад алима салатаху ва тасбиха. Аллах Тааланын ар бир айткан тасбихтерин жана алардын өзү окуган намаздарын Аллах Таала билип турат. Валлаху алимун бима яфалун. Аллах Таала өзүнүн жараткан макулуктар эмне кылып жатканын баарын билип туручу зат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз билишибиз керек, бир гана адам баласы тасбих айтпайт экен, бардык жандуу зат жана жансыз зат тасбих айтат. Эми ошолордун ичинен инсан Аллах Таалага тасбих айтпай, Аллах Таалага ибадат кылбай кача турган болсо, анда Аллах Тааланын эң урматтуу кылып жаратып койгон макулугу Аллах Таалага күнөөкөр болгон болот. Мына ошондуктан биз Аллах Таалага ар дайым тасбих айтып, Аллах Тааланы арулап, күнөөдөн алыс болуп, Аллах Таалага жакындап жашоого аракет кылайлы. Биз тасбих айтсак дагы, тасбих айтпасак дагы Аллах Таала биздин тасбихибизге муктаж эмес. Аллах Таалага башка жандыктар, асмандагы периштелер Аллах Таалага тасбих айтып беришет. Аллах Тааланын өзүнүн ысмы бар, ас-суббух деген. Аллах Таала таза болгон, аруу болгон зат. Аллах Таала ушундай болгон зат, суббух болгон зат, аруу болгон зат. Анын периштелери жер бетинде эч ким Аллахты тасбих айтпай кое турган болсо дагы Аллах Таалага бир кемчилдик же башка нерсе жетип келбейт. Аллах Таала ар бир ишинде өзү аруу болгон зат. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.